База Коргон районуна караштуу Могол айыл өкмөтүндө Чарбак айылы жайгашкан. Ал жерде өзбек улутундагы элдер жашайт. Аталган айылда номер 16 Козубай Рахманов атындагы орто мектеби бар. Өзбек тилдүү мектептер арасындагы Манастануу интеллектуалдык таймашында топ 1-орунду ээлеген. Район боюнча 1-орунду ээлеген топ областка жолдомо алышкан. Номер 16 Козубай Рахманов атындагы орто мектебинин кыргыз тилчи мугалими Шахло Закирбек кызы Манастануу таймашына даярданып жатканда өзбек тилдүү окуучуларга бир аз татаал болду. Анткени байыркы кыргыз тилин үйрөнүүдө кээ бирки сөздөрдү билбей, аны талдап, үйрөтүп жаттым деди. Манастанууга быйыл 5-жылдан бери даярдап келем. Окуучуларым менен сыймыктанам. Ушул 5 жылдан бери чогуз бир үй бүлөдөй. Сабактан сырткары 2-3 саат алып калып даярдайм. Биринчиден эми кыргыз тили билесиз сөзгө бай тил болот. Анын кыргыз тилин кылымдарды карткан кыргыз тили дегенде кыйынчылыктар болот. Неге дегенде булар өзбек тилдүү мектеп болгондо айрым сөздөр чүрүксүз болуп калат. Маанисин толукташ керек болот. Эми манас дегенде байыркы сөздөр деле арасына кездешет да. Мындай сөз кайсы сөз дейт, ошолордун маанисин тактап айтып түшүндүрүп берем. Кудай калса бул том чыккандан кийинки жылга башка топ алып барам. Манастанууга биз электронный китептерди окуп жатканбыз. Анан кийин директорубуз Токтобаев Барат агай өзү электронный вариантты листке кылып, китеп кылып чыгарып берди ар бир окуучуга. Ошол электронный китептерди листке чыгарып бергенден кийин ар бир окуучунун колуна тапшырдык. Ошолор менен даярданып жатабыз. Манастануу балдарга биринчиден патриоттук сезимин ойготот. Манастай элин жерин сүйгөн, элин жерин коргогон балдар үчүн адам болууга калыптанышат. Мекендин кандай сүйүп, кадырлап, аны коргоону үйрөнүшөт. Топту тандаганда биринчиден алардын билимине, кыргыз тилинен кандай так сүйлөсүнө, акен кыргыз тилин жакшы билүүсүнө карап тандаган. Бул тандаган командам ишеничимди актады. 4 жылдан бери Базар Коргон районунда катары менен 2-орунду багындырып келдик. Быйыл 1-орунду алдык. Окуучуларымдын бул ийгилиги деп эсептеймин. Булар 5 жыл эмгектенди быйыл. Бизде ар тараптан колдоо, кандай кыйынчылыктар болсо ошону чечип берген Токтобаев Марат агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ар тарапта окуучулар менен мотивацияларды берип, бирге даярдыктар кандай, манас боюнча кандай кыйынчылыктар бар деп сурап турат агай. Буларга кандай кыйынчылык болсо агай чечип берет да. Ата-энелер тарабынан ата-энелерге деле чоң рахмат, үчөөсүнүн ата-энесине деле рахмат айтамын. Неге дегенде өзүнүн жанынан кыргыз улуттук кийимдерин тиктирип беришти. Аталган мектептин директору Токтобаев Маратбек дайыма окуучуларга көмөктөшүп, ар тараптан жардам берип келет. Ал эле эмес, окуучуларды таймашка даярдоодо алардын маанайын, алардын даярдыгын дайыма сурап турат. Онда даярдыктар кандай болот эртеңки сынакка? Аябай жакшы, мыкты даярдык. Эжекеңер даярдады да? Аябай жакшы даярдадык. Китептерди окуп, түшүнүксүз суроолор болду, эме болду. Ошолор баардыгын бир сере кайталап алдыңарбы? Кудай кааласа эртеге байгеле орун алып келебиз деп ишенебиз, Кыйынчылыктар болбодубу? Кыйынчылыктар жок болгон. Сиздер тараптан окуучулар. Бизде кыйынчылык болгон жок. Жүзгө чейинки суроолорго эжеке өзүбүзгө чыдап койду, таптылар, изилдеңдилер өзүңөр дегени менен деп. Андан кийинки калган суроолорду эжеке күндү түн дебей өзү жазып бизге жардам берди. Барып келе турган транспорттуу жол киребизде ушул коллектив акча чогулуп түштү. Ошонун эсебинен барып келебиз. Анан кичине айыл өкмөт да карап атат. Кудай кааласа бүгүн айыл өкмөт да карап берсе, ошо барып келе турган жол киребизде. Кошумчалап аларды ала барабыз да. Аталган мектептин ата-энелери да көмөктөшүп, таймашка кийип баруучу кийимдерин тиктирип беришкен. Ал эми ата-эне Калкбаева Наргизанын айтымында дайыма балам менен бирге болуп, ал барган сынактарга кошо катышып жүрөм. Балам барган сынактардын баарына катышып, колдоо көрсөтүп келем деди. Манастануу таймашына Базар Коргон району 4 жылдан бери катышып, 2-орунду алып келишет. 1-орунга ээлешип келишти.
Мен деле ошо конкурска барып катыштым. Балам топ башчысы болуп, мектеп менен параллель болуп калышты. Анан бирден суроо бере турган болуп калды. Балам чыгып, Сулайманов Дидарбек, анан ал мектептен ал бала чыкты. Суроо бергенде менин балам суроосуна жооп берди. Ал бала жооп бере албай калды. Анан булар биринчи орунга ээлешти. Манас таанууга даярданып жатып, мен патриоттуулукка үйрөндүм. Ошондой эле эр жүрөк болуп, жеримди, элимди коргогонду үйрөндүм деп билдирип кетти топ башчы Сулайманов Диярбек. Чыкканыбызга негизинен 4 жыл болду. 4 жылдан бери районго чөбүз, аябай кызыктуу биз үчүн окуганга. 4 жылдан бери 2-нчи орунду алабыз. Быйыл Кудай жалга 1-нчи орунду алдык. Негизи Манастаануу кыргыздын руханий байлыгы дегенче бар. Манасты окуган сайын окугум келет, себеби ал патриоттук сезимин ойготот. Жана ошондой эле сабактарга болгон кызыгуу, ошол Манастын жана анын досторунун, ошол чоролору патриоттук сезимдерин ойготуп, бизге эркиндик үчүн болгон күрөшүн аябай ачык айтып берген. Жана ошондой эле Манас өлгөндө анын 40 чоросу ага кандай жаман болуп кеткендиги дагы айтылат. Демек, Манаста бир гана сезим эмес, толтура эмоциялар менен камтылган окуяларды бөлмөлөрдө окусак болот. Жана ошондой эле Манас бир туруктуулук алып келет жашообузга. Манастан негизинен коркпостукту үйрөндүм. Негизи Манас коркпогон. Ар кандай мисалы Кытайлар ошол убакта кыргыздарга караганда өтө көп болгон. Көп болсо дагы Манастын айбаттуулугу, жүрөк чоң болгондуктан аларга элин жерин сүйүп жолго чыккандыгы, ошондон мага дагы бир кандайдыр бир мотивация болду десем болот. Негизи биз 4 жылдан бери качып келип атабыз. Мына эжеке Шахла эжекебизди аябай жакшы даярдайт. Сабактарыбыздан кийин бизди алып калат, билбеген нерселерди изилдейбиз. Өтө чоң эмгек коротту бизди ушул күндөргө жеткирүү үчүн. Марат агайыбыз, директорубуз дагы бизди аябай жакшы колдоп, эки жакка барганыбызда мотивацияларды берип, жакшы алып жүрүшөт. Мен Манас эпосун окуп жатканда аялдардын образына аябай көңүл бөлдүм. Андагы каныкей эне, эр жүрөк кыз, такка ылайыктуу эне болгон, деп билдирди Сапарбаева Лайла. Манасты окуп жаткандагы мен Каникейдин ордунда болууну кааладым эле. Эмнеге дегенде Каникей эр жүрөк баатыр кыз болгон. Чынды сүйлөгөн. Мен Манастан аябай кандай мыкты мотивацияларды алдым. Алдыма ошол эч качан артка чекинбөөнү, жакшы окуп, эч качан китептен айрылбоону максат кылып койдум. Ар дайым китеп окуп, китеп менен бирге болууну алдыма максат кылып койдум. 9-классынын окуучусу Көчкөнов Бекзат. Жылда биз Манас таануу таймашына даярданып келебиз. 4 жыл бою 2-нчи орунду алып келсек, быйылкы жылы жакшы даярданып, областтык турга өттүк деди. Мына азыр областтык турга даярданып жаткан учурубуз деп билдирди. Негизинен биз ошол Манас таануу интеллектуалдык теле таймашына 4 жылдан бери катышып келебиз. 4 жылдан бери 2-нчи орунду алабыз. Жана быйыл ошол элибиздин колдоосу жана өзүбүздүн окуган билимдерибиз аркылуу 1-нчи орунга жетиштик. Эжекебиз Шахла эжеке негизинен ошол билбегендерди үйрөттү. Жана биз ошол умтулганыбыз чейин бизге жардам берди, жана биз менен ар дайым бирге болду. Эжекебизге аябай кандай чоң рахмат айтам. Манас таанууда негизинен бул Манас дегенде эле биз кыргыз элинин баатыры деп түшүнсөк болот да. Эмнеге дегенде ал ошол аздектеп жерин сатпаган, ошол душманга колтук ачпаган. Бул негизинен Манас бул баатыр жана өзүнүн элин сатпаган кам болуп эсептелет. Мотивация негизинен бул өзүбүзгө алган ошол баатырлыкты, кадимгиде өзүбүздүн элибизди, жерибизди коргообуз, бул ошол Манас атабыздын кылган иштерин аткарышыбыз керектигин ал. Чарбак айылы 100% өзбек тилдүү эл болгондуктан Манас таануу таймашына катышуу алар үчүн чоң жетишкендик. Андыктан катышуучуларга ийгилик каалап кетебиз. Манас. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу мен Гүлназ Камбарали кызы болдум.